Ассаламу алейкум кыргыз элим. Өзбекстандан билесиңер, БУЭЛ деген лига грэпплингтен күрөшпөр деп сунуш таштаган. И мен хорошо аванс которула десем, аванс которо албады эле, и мен чыкпайм деп. И ошондон айынан бүгүн Хумайын Токтомуратов чалыптыр, Марсель. Ушундай Өзбекстанда федерация ММАнын президенти айтып атат. И акчасын биз беребиз деп, уверенно мынакей мен гарант болом деп айтты дейт. Мен ойлойм мындай 3 тамганы бириктирип эле лига ача бергениңер туура эмес да. Мындай акчаңар барбы лига ачкыла. Анан Хумайынга мынакей мен октагондон мынча гонорар алам деп мынтип көрсөтүп койсом, аны бардыгын айтыптыр. И Хумайындын кандай спортсмен экенин Өзбекстандын бардыгы билет. Өзбекстанда өтө көп достойн спортсмендер бар. И мен Хумайынга лично кулачкадан урушайын десем, Номатка айткан, мен Марсель досум болот, мындай деп, и Марат братанга дагы чалган экен. И Марат братан мага чалды, Марсель укам Хумайын менин врачкам болот деп, ошондайына унчукпай койдум эле. И Хумайын бул жерде өзүн өзү алаксытып алдап, анан мен найзадан $100,000, Перске $100,000, анан мага $100,000 бергиле деп айттым деп. Элди алдаба, найзаны атып жүрсең $100,000 эмес, сага $20,000 бере албайт. И сен спортсмен, кандай спортсмен экенин билет. И лигаларга айтасың, давай мен соперникти өзүм алып келейин деп, өзүң соперник алып келип, гонорар албай урушасың. Сен прекрасно билетти, даже Өзбекстан билет да сен кандай спортсмен. Даже найзада кандай соперник алып келесиң, Номатка дагы айтасың, мага соперник өзүм табам, мага Марат ака таап берет дейсиң. Даже Азиз Эстет братандын лигасына барганда дагы өзүң алып келдиң. Даже жана Рустам Ганстер прям пресс-конференцияда айтты го, эчтеке дей албадың. Мына мен ушундай спортсмен эмесмин, мен өзүм соперник алып келем, мен достойн урушам деп. Даже Рустам Ганстер айтты го, попоңума да урушуп жүргөн бала. Мына мен кайсы лигадан кандай гонорар алам, даже мен мага өтө мощный береби, өтө мындай слабый береби, мен по-любому гонорар алам. Лигалар өздөрү билет. Мен айтам, любойн салгыла, мага гонорарды коюп койгула депчи. Анан найза, анан мындай, мына эркекче айтайын, менден утулган боецтер ошо найзанын чемпиону азыркы учурдачы 61-ди тазалап чемпион болуп атат. Ошол себептен айтып өзүң жанагындай искусственный боец жасаба. Хумайын эркек адам, чисто эркек болуш керек. Жанагынтип, мындай андай деп, жанагынтип пустой понт кылбаш керек да эркек адамчы. И Өзбекстандан уже бардыгы билип бүттүр сен кандай спортсмен экениңди. Ошол себептен мындай эркек адам, экөөбүз эркекче телефондо сүйлөштүк, эркекче жооп салышың керек дейм анчы. Эгер ушунчалык чыгам деп атсаң, мына октагон лигага келипсин, октагон лигада чык, духуң жетсе, экөөбүз бой кылайлы. Мына как раз мен азыр августка даярмын. Сентябрь, август. Смело сен мен чыккангачы. Мен 66 урсамдан сен бесиңе 70ке чыгам. И хоть сен өзүң айттың грэпплингтен дедиң, анан мынандай любой правилада чыгып берем сен менчи. Вот, немеде канча 26 июлга дедиң, лигаң акча бере албаган лиганы диштирип сал нарака. Нормальный достойный лига чыксын августка. Сен менен чыгам мен күрөшкө. Өзүң ушунчалык кызыгып атасың грэпплингтен. Смело чыгам мен. Менде задный жок. Любой мени тааныгандар билет. Мен спортто чисто акча үчүн чыгып, акча үчүн урушам. Ошол себептен лишний сүйлөштүн кереги жок. Өзбекстанды чисто уважать этем. Өзбекстанда өтө көп достойн спортсмендер көп. Өзбек элине да айта кетчү нерсе, чисто достойн спортсмендериңерди колдогула. Но окшогон искусственный спортсмендерди колдобой. Кыргызстан алга.